Салам достор, барыбыз конфеттерди жакшы көрөбүз. Конфеттердин ичинен кооптулар да бардыгын билесизби? Бүгүн биз сиздерге аламдагы эң кооптуу конфеттерди көрсөтөбүз. Видеону баштоодон мурун видеого лайк баскычын басып, каналга катталып, коңгурочону жандырып коюңуздар. Smartest конфети. Бул конфет башка конфеттер сыяктуу арзан жана даамдуу. Бул конфетти америкалык окуучулар башка максатта колдонду. Алар конфетти талкалап өпкөсүнө тартышты. Бул абдан кооптуу болгон аракет окуучуларга 1-2 минут ырахат тартуулаган. Бул ыкма өтө тез жайылып, көп адамдар ооруканага түшүшкөн. Америка Кошмо Штатында бул конфетти сатууга тыюу салынган. Эгер сиз Америка Кошмо Штатка барсаңыз, Kinder сюрпризин эч качан сатып ала албайсыз. Эмнеге мындай деп ойлосоңуз керек. Азыркы учурда эки жообу бар. Бири Kinder сюрприз аркылуу аңгизат таратса, экинчиси ичинен чыккан оюнчукту жесе болот деп жүздөгөн балдар бул жашоо менен кош айтышкан. Kinder сюрпризин жаш балдарга алып берүүнүн кажети жок. Олли Пайп. Мындай конфеттер негизинен чоң адамдарга чыгарылган. Конфетти жеүүдөн мурда тамеки салып аны тартууга болот. Андан кийин конфетти жеп коюуга да болот. Бул конфетти кичүү балдар колдонуп жүрүүнүн артында конфеттерге тыюу салып коет. Швейцария, Австралия мамлекеттеринде өтө катуу тыюу салынган. Арадан көп убакыт өтпөй Европа мамлекеттери да кирген. Достор, дагы ушундай видеолорду чыгаруубузду кааласаңыз, видеого лайк баскычын басып, конфетти жакшы көргөн досторуңузга жөнөтүп коюңуздар. Сурооңуз болсо комментарийге жазыңыз. Эгерде жаңы видеобузду көрүүнү кааласаңыз, каналга катталып, коңгурочону жандырып коюңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар.